турмушка чыккан атам десем да болот. Чынына келгенде ушу 5-орунга чейин барган деле мен үчүн сыймык. Алар болбосо жашоо кызык болуп кетпейби? Сен элди эмне кыласың, элди вообще ойлой, элди ойлосоң өспөйсүң. Мурунтан достордой дос болуп жүрө беребиз да. Ошол ырчы досум демиш боло берет да, бияктан кайра башка боло бергендер да толтура да. Сөгүнүп жазып турам эле чыккан. Саламатсыздар, Сокол Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто сиздердин суранычыңыздар менен эстрада ырчысы Айгерим Эшим. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатчылык. Кандайсыз? Өтүп кеткен туулган күнүңүз менен кечээ эле туулган күнүңүздү белгиледиңиз. Кандай өткөрүп алдыңыз? Сонун өткөрүп алдым. Жакын адамдарыбыз менен дачада өткөрдүк. Шашлык жасап, курдак жасап, кайра кыргыздар кошулгон тамак менен эле. Тамакка эле басым жасай беребиз го. Ошондой болуп өтүп калды. Сонун өттү. Кыскасы. Жакшы. Анан учурда TikTok'то негизи деп медиаларда сиздин көзмөн чогум деген ырыңыз популярдуу болуп жаткан учуру. Анан алырдын жаралуу тарыхын, баягы сиз кандай болуп ырдап калдыңыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бул биринчиден менин ырым эмес. Мен аткаруучу ганамын. Бул ыр болсо өзбек бир туугандарга таандык. Анан алардан казак туугандар алып ырдаган. Мен ошол казакча вариантын угуп, жактырып ырдап койгом. Анан бардык эфирлерге барганда эле айтып атам, чынында тойго ылайыктап, мындай выступленияларда ырдаганга деп жаздыргам. Анан жакын досум бар, Элизар Челенбаев деген, ошол аябай сонун болуптур, жакшы болуптур. Серьезно эле карап койчу деп эле ушинте берди. Анан ишыл Тилек деген досум, жакын досторум бар, ошолордун баары ушинтип түрткүлөй берди да. Анан аларга көп ишенбей, мындай көңүл бурган эмесмин. Элдерге да чынында жага баштады, бирок эч жака чыгарган эмесмин да. Анан кээ бир жерден угуп калып эле жактырып, бир-эки радиого берип койгом, ошол жактан угуп калып өлө суранышып эле ушинте бериптир. Анан ошондон улам ошо элдерге жагып баштаганын байкап, анан серьезно карап, жакшылап жаздырып, кайра аранжировка кылдырып, клип тарттырып дегенде трековый мод видео деп коет азыркы учурда, ошондой тарттырып, анан элге тартууладым да. Ошол казак туугандардын көрүп угуп, ошону жаздырганмын. Анан ошентип чыгарып калдым. Анан ошондо өзбек бир туугандардыкы дебедиңизби? Башындачы анан ошо автордон уруксат алдыңызбы же өзүңүз кыргызча болду? Автор ошо мен өзбек бир туугандардыкы экенин башында билбей калгандыктан казактардан Жандос Каржобай деген жигит ырдаган, ошодон эле ал экөөбүз жазышып дайым турабыз. Анан ушул ырың аябай жагып калды. Мен ырдай бербейм деп ушинтсем эле ырдай бер деп ушинткен. Анан ырдагандан сонун болуптур, аранжировкасы меникинен да лучше болуптур го деп ушундай болуп мындай сүйлөшүп калганбыз да. Анан видео тартканда, клип тартканда ушуну мен тарттырып атам. Тарттырды. Бирөө ал мага жөнөтүп калды, өзү эле бир башка да бир бала ырдаптыр да, кыргыз. Ошону жөнөтүп, "Мону Айгерим айтып кой, мен жалап кылып салам. Жөн эле растрата болот, акчалар кетет. Аракет кылбай эле коюшсун, кыргыздар ушинтип сурабайт" деп эле ушинтип баштады. Анан мен айттым, силер деле сурабайсыңар вообще. Өзүңөр толтура бизнерди ырдайсыңар. Эми буга го мен айта албайм, мен бул баланы тааныбайм даже, бирок мен да видео тартып койгом деп ушинтсем эле ойун чыкпай калды да. Анан ооба дегенде жок, жок дегенде жок. Анан алып эле YouTube'га киргизсек, эми 15 саат эле мен ошо Акталада жүргөнбүз концерт менен. 15 сааттын ичинде эле 100 миңден ашып кетти да просмотрчу. Мен чынында эле эми ушул чыгармачылык жолдочу жүрөм го, анан ошого чейин бир күндө, жарым күндө ушундай просмотр болуп кеткен боло элек болчу. Биринчи жолу ай деп эле өзүм таң калып жүрдүм да жактан. Чын эле жага турбайбы, элге жаккан турбайбы деп эле ушинтип жүргөм. Анан дагы бир карайын деп. Улам карай бересиңби, сүйүнүп карасам, жок клип. Элдин баары мен жөнөтүп атат скриншотту. Жандос Каржобай жалап таштады дегенчи. Анан деп эле өлө жаман болуп кеттим да. Анткени өлө эртеси үйүнө үйдүм окшойт. Анан кийин кирип эле Жандоска жаздым сразу эле. "Эмне кылдың?" Мен десем эле, "Мен айттым эле го" дейт. "Сен мага айткан эмессиң, сен тиги айткансың. Мага деле сен деле тартпай эле кой дебейт белең анда" десем. "Мен карабайм бирок YouTube'ду, мен баскан жокмун" деп эле ушундай бир эмелерди, отмазкаларды кылып баштады. Анан Жандос айттым, алып эле кой, эми сага жашынакай эле ат алып келип берди го. Ошол Жандос ошол ыр менен чыкты да, аты.
жакшы эле ат алып келип берди сага, эми шүгүр дебейсиң Кудайга эмне кызганып атасың деп ушинтсем, ооба алдырам деп эле ушинтип 3-4 күн сүйрөп салды. Мен ошо Бишкекке келгиче кайра кирген жок да, киргизе албай жүрдүк. Анан Бишкекке келип, ошол өзбек достон Эргашевдин өзүнө чыктым. Ал кайра жактырып, историясына бөлүшүп, мактап ушундайлар болду. Анан жакында эле Бактыбек Нурматов уулу менен Эгизкмар долбоорунда катыштыңыздар. Анан сиздин оюңузча эмне себептен финалга чыкпай, жеңишке жетпей калдыңыздар? Негизи чынына келгенде ушу 5-орунга чейин барган деле мен үчүн сыймык да. Анткени аякта чоң кыйын ырчылардын арасында мен өзүмдү биз эми жаш ырчылардын катарына киребиз да азырынча. Анан ошол конкурстун ырчылар бар аякта, Курал Чокоев, Аксай вообще оперный ырчылар да, ошондой кыйын ырчылардын арасында жүрүп, ошончого чейин келгениме менен өзүм сыймыктанам. Анан ушул жерге чейин келип калган деле эмне үчүн жетпей калдым деп такыр ойлонгон жокмун. Анткени ушуга да шүгүр, мен негизи эле мындай көп нерсеге жан талаша бербейм. Битиги байкебиз болсо аябай эме Бактыбек байке биринчиликти алып жүрүп көнгөн экен да. Анан ал аябай удачный адам экен да. Эмне деп коет эле жандай везучий адам экен да. Постоянно биринчини алат экен. Чоң даже квартира утуп алган экен, Кутстройдон, ушундайлар бар да, толтура. Квартираларды утуп алган, чоң нерселерди утуп, ушундай жактан аябай везучий бала экен да. Буякта да келип эле биринчи күндөрү эле биз биринчини алабыз деп ушинтип баштаган да. Анан башка конкурсанттар дагы бул аябай утат, всегда силер утуп каласыңар деп эле ушинтип жүрүштү да. Анан ошентип аябай ишенип алган да, өзүнө ишенип алган да Бактыбек байкечи. Эмне себептен жетпей калганыбыз эми ушул местаны, значит, бизге Бангладешке жазып койгон деп эле, ушул эле меники. Анан алар болсо ошо биз кеткен күнү эле эң кызыгы, биз 5-местага келип туруп, биз чыгып кеткен күндөн баштап Эгизкмар бүтүп калган да, дальше болгон эмес да. Сиз негизи көбүнчө мындай кайгылуу ырларды ырдап жүргөнсүз го буга чейинчи. Бул көз мончогум чыкты, анан бул ушундай ийгилик жаратып атат. Мындан кийин дагы демек мен шаңдуу ырларга басым жасашым керек экен деген ойлор пайда болдубу? Жок, андай ой пайда болгон жок. Анткени ал деген шаңдуу ырда калсам эле хит боло калат деген нерсе жок да бул жакта. Ошондуктан андай ой келген жок. Мен дагы эле ошондоймун, жүрөгүмө жакса, анан мен өзүм чыгарып ырдаганды аябай жакшы көрөм. Өзүм чыгарып ошол жерде өзүм ырдасам, башкача бир рахат алам да. Анан ошондуктан ар кандай ырлар болот, буюрса мындан ары дагы. Көз мончогум хит болду деп эле артынан көз мончогум окшош ырлар жаздыра берген дегенде дагы андай да жок. Буюрса мындан да сонурлар чыгарганга аракет кылам. Тойго жаздырайын же тиге жаздырайын деп такыр ойлонбойм. Анткени эме да ошол именно ырдандодо мага көңүлүмө жакса эле ырдай берем. Алыр эмне кайгылуу же кайгылуу эмеспи, эмне жөнүндө болуп атат, ажырашуу жөнүндө мага вообще алар кызыксыз. Эң главное жүрөгүмө жакса эле, көңүлүмө жакса эле болду, ырдагым келет да. Анан даже айтып калам кээде бир 15 адам туруп бул ыр хит болот, гарантия берем деп атса деле, эгер ал ыр жакпай атса мага чын эле ырдай албайм. Ушундай жагым бар. Сонун анан Ак толкундар деген клибиңиз Улан Эгизбаевге арналган экени баарыбызга белгилүү. Бул идея кайдан келип чыкты? Бул идея деген бул ырды мен мурун эле 9-10 классымда эле жазып койгом. Сөзүн, обону менен эч качан кетчү эмес да, эме эсименчи. Унутуп калат го кээде бир нерселер. Бир такыр эсимен кетпей койгон. Анан ошо ырдап жүрүп, кийин ырдап, анан өзүм ушул ырды ырдайм деп жүрчүмүн да. Анан ошо убакыт сааты келип, ушул ырды жаздырып, анан жаздыргандан кийин ошол учурларда ошо Улан ага каза болуп калды. Анан ошол ситуацияны карап көрсөм, ырдын сөздөрү прям төп келишет да. Мисалы, көлгө барып, сенсиз бардым, аркы берки дегендейлерчи. Анан Канет Жыргалбеков байке бар, ошол айтып калды, ушул ырыңды ошо Улан Эгизбаевдин элесине арнабайлыбы туура болот экен деп ойлонуп көрсөң дейт да. Ойлонуп көрүп чын эле деп, чын эле ошондой ситуация болуп калат экен деп, анан аны туура көрөбү элдер? Эл бар, эл хайп деп эле жатып калат да сразу эле десем.
хайп сен элди эмне кыласың, элди вообще ойлой, элди ойлосоң өспөйсүң деп ушундай нерселер болду да. Анда сурап көрүңүз да, келинченен деп, келинченен сурасак, ырдын сөздөрүн окуп көрөйүнчү мен деп ушинтиптир да. Ырдын сөздөрүн жөнөтсөк, окуп өлө ыйлап, чындап эле ушул точно ушундай экен деп, анан сонун клип тарткыла деп ушинткен. Анан клипти болсо кайра эле ошол Элизар Челенбаев деген досум сценарист да, режиссер еще. Анан ошого айтып, сценарий жаздырдык, режиссер болуп коюп берди постановканын баарын. Анан ошентип тартып калганбыз. Сценарийди да жөнөткөнбүз, келинчени анда жактырган, эми жакшы экен депчи. Ошентип тартылып калган. Демек сиз өзүңүз ыр жазып турбайсызбы? Ооба, анда чыгарам, жазам. Анан канча жашыңыздан бери ушул чыгармачылыкка, жазуучулукка аралашып жүрсүз? Мен чыгармачылыкка дегенде эми монтип эстрадага чыгып, Кыргызстандын атынан ырдап, Кыргызстандын бир эми иш-чараларын ырдап жүргөндө ошо чыгармачылыкта жүргөн деп саналат да. Бирок негизи мен 4 жашыман баштап эле ырдап жүрөм. Ар кайсы жактарда. Анан чыгармачылыкка монтип киришкениме 2014-жылы Кыз Бурак тобуна киргем. Ошокто 2 жыл ырдагам. 15-16 болуп калды. Анан аяктан 16-жылы чыгып, 14-15 ырдап, 16-жылы чыгып, анан 2018-жылы жалгыз жеке ырдап баштагам да. Концерт бере калайын деген ой боло элек, бирок мен кичине эмет өйрөткөм да. Уяламбы же билбейм, же андай деңгээлге жете элекминби деп ушинтип жүргөм. Анан бирок быйыл ойлонуп калдым, аябай эле. Азыр ойлонуп жүрөм. Байкасак, баягы Кыз Сайкалкабылова, Айгерим Саматова, Алишер Анарбек уулу ушулар менен доссуз да. Бул достугуңуз мындай шоу чөйрөгө аралашып баштагандан кийин башталганбы? Ооба да, албетте. Мурда көптөн бери достордой эле көрүнө бересиңер да, мага. Ооба. Могу шоу дүйнөдө ошондой болуп калат баары элечи. Илгертен достор анткени бири-бирин түшүнөсүң да. Бүт бир да шоу дүйнөсүндө жүрөсүң, баардыгын билесиң, бири-бирин бир сөздөн түшүнөсүң. Ошон үчүн мурунтан достордой дос болуп жүрө беребиз да. Бирок ошонун чыныгы да дос болгондор бар арасынан, анан чыныгы эмес мындай ошол ырчы досум демиш боло берет да, бияктан кайра башка боло бергендер да толтура да. Мен мисалы Кыз Сайкал менен шоу дүйнөсүндө болгонум менен, шоу дүйнөсүндө таанышып дос болгонубуз менен аябай көп болду бизге. Биз ошо мен Кыз Буракты 2013-тө ырдадым дедим го. Ошо 2013-14-жылы эле таанышкам мен. Ошондон бери жакшы болуп келип, анан достчулукка айланып кетти да, даже бир тууганым деле болуп калдык го уже. Айгерим менен 2-3 жыл болду. Ошо тоже ал менен недавно десем болот, бирок ошондо деле айтып атпаймынбы? Чын жүрөк менен дос болгондор, чын жүрөк менен эмес дос болгондор бар го. Бирок Айгерим экөөбүз чын жүрөктөн да, анткени Айгерим экөөбүз мындай эле интернет аркылуу эле привет деп бири-бирибизге күлүп, сторис жөнөтүп ушинтип жүрчүк да. Анан жолукканда эле аябай уже бир волнада болуп калганбыз да, азыркы тил менен айткандачы. Ырчылыктан башка эмне менен алектенесиз? Башка хоббилериңиз дагы жокпу? Мен ырчылыктан тышкары иштейм да, салондо, сулуулук салонунда иштейм. Ошокто иштейм. Эмне кыласыз? Кыздарды суулайм, каш, кирпиктер жасайм. Ал менин стабилдүү жумушум да. Аяктан мен. Ырчылыкка чейин эле барбы? Ооба, жок, ошо Кыз Бурактан чыктым дедим го. Ошоктон чыккандан кийин мен ушул обученияларга бардым да, курстарга бардым да. Курстардын баарына барып, ушуларды окуп, иштеп, анан мындайча айтканда, ата-эне менен каждый раз эле ырма, климе деп сурай албайсың да, анан өзүмдүн акчам болуш керек деп, ошо курстарга окуп, акча таап баштаганда, анан жеке ырдап чыгып баштагам да. Өзүмө акча таап, уже ырма, климе жеткидей болуп таап баштап, анан иймен коем, мындай уверенно ырдабай берейин деп, ошондой болгон да. Негизи Инстаграмда же болбосо ТикТокто, негизи эле социалдык тармактарда хейтерлериңиз барбы? Бар болсо, аларга кандай реакция кыласыз? Бар да, жок. Алар болбосо жашоо кызык болуп кетпейби? Аларга реакция кыла берчүмүн башында. Ызаланып, же болбосо өчүрүп комментарийин ушундай болуп жаман боло берчүмүн. Азыр вообще көңүл бурбайм. Иногда кармап кетет мындай, мен эме эркек мүнөзүм да, өлө бир ответ бир сөгүнүп жазып турган кайра өчүрүп коем. Сүйүү сиздин жашооңузда кандай орунга ээ? Сүйүү деген мен үчүн жакшы нерсе, аябай сонун нерсе, сонун сезимдер сүйүү деген. Бирөөнү сүйүп,
сүйүп атсаң сонун эле сезим го. Жакшы. Азыр ошондой сезимдерди жашап. Ооба, азыр жейтим бар. Кээде туруп жашыргым келип кетет, көз тип кетеби деп. Кээде туруп кайра ачыгым келип кетет экен, ар кандай болот экенбиз да. Айымдар ошон үчүн буюрса жакынкы күндөр эмес, эми аз калды. Турмушка чыккан атам десем да болот. Буюрса. Жигитиңиз негизи турмушка чыккан буюрса деп атасыз. Жолдошуңуз анан келечекте Айгерим, сен ырдабай эле кой десе. Антип айтпаган жигитке тиеш да кайда. Мен мурун айтчумун. Ырдаба десем, не кыласың десе, ошентип айтпаган, ошо наоборот ырдаткан адамга да депчи, анан Кудай ошо тилиңе салат дейт го, ошондой эле болду окшойт го. Мен жигитим түшүнөт, өзү да чыгармачылык адам десем болот. Чет өлкөгө чыгып, ошол жакта жашайын, же болбосо саякаттайын деген ойлоруңуз болобу? Мисалы, сиз Кыргызстанда жашабасаңыз, анда кайсы жакта жашагыңыз келет? Мен ошондой ойлорум деле жок экен. Башка жакта жашасам же ушундай негизи эле. Мен даже мурунтан ошо көп эле сулук салонунда иштейм деп калдым го. Сулук салонунда иштегенде дагы көп предложениялар келе берет. Дубайга, тияка бияка, аякта мастерлер аябай аз, анан жакшы кыла албайт деп эле элдер ушинте берет да. Ошондой предложениялар турганда да мен эч качан мындай кетип калайын деп ойлонгон эмесмин да. Билбейм эмнегедир. Мен айттым го ошо. Мен тынч эле жүрөргүм келет да. Бир элдерге окшоп укмуш эксперимент жасап, тияка кетип, бияка кетип, бир башкача нерселерди кыла албайм да мен. Тынч эле бир рамкаларда жүрөргөн жагат спокойно эле жашоону өткөргүм келет. Эң сонун буюрса тилектериңиз орундалып, өзүңүз самаган, өзүңүз эңсеген бакытка жетесиз деп ойлойбуз. Чыгармачылыгыңызга дагы ийгиликтерди каалайбыз. Келүү убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Сиздерге да рахмат. Чакырып, маек алып, элге жеткирип, менин кээ бир үндөрүмдү чоң рахмат. Бар болгула силер дагы. Мына ушуну менен биздин эфирибиз дагы соңуна келип чыкты. Эгер сиз дагы жактырган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө астына комментарий жазып, лайк баса кетиңиз. Анан эмки чыгарылышта биздин берүүбүздө кимдерди көргүңүз келет, кайсы ырчыларды чакыралы, дал ушул тууралуу пикир калтыра кетиңиз.